Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Америка Кошмо Штаттарынын Бишкектеги элчилиги Fact-Check KG сайтынын башкы редактору Болот Темировго болгон 9 январда кол салууну сындайт. Биз бул кол салууну сынга алып жана тез иликтөөгө чакырган президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратына үндөш пикирдебиз. Жалпыга маалымдоо каражаттары журналисттер коркутуп, үркүтүүгө кабылбай иш алып барган учурда гана эркин болууга мүмкүндүк алышат. Окуянын так иликтенип жана кол салууга күнөөлүүлөрдүн кечиктирилбес жоопко тартылышы Кыргыз Республикасынын өз демократиялык баалуулуктарын жана эркин жана ачык прессаны коргоо салтын улантуусунда чоң мааниге ээ. Депутаттык кызмат үй бүлөңүзгө, жеке өзүңүзгө кандайдыр бир мал-мүлкүңүздүн, байлыгыңыздын көбөйүшүн алып келдиби? Жок, алып келген жок. Аны бүт мамлекеттик органдар 100-200 жолу текшерип чыгышса болот. Силер да иликтөөдөн өткөрсөңөр болот. Мен ушул парламенттик айлыгымда акыркы 2 жыл аванс алып жашадым. Аванс дегендин кандай экенин билесизби? Карыз болуп, акча жокту бухгалтерияга барып аванс аласыз. Мен ар дайым аванс алып жүрдүм. Анткени үйдө мен эле иштейм, бирок айлыгым жетет. Депутаттар ушинтип айтса, эл ишенеби? Мен билбейм. Ишенеби же ишенбейби, бирок мен Кудай астында, Куран астында дагы айтып берем. Атамекен фракциясынын экс-лидери Алмамбет Шыкмаматовдун Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин басма сөз катчысы Ибраим Нуракун уулуна берген интервьюсунан алынды. Бишкекте жаран жогорку кеңештин депутаттарына даарат кагазын белек кылган видео интернетте тарады. Ал Ак үйдүн кызматкерлерин жаңы жыл менен куттуктап, чычкан жылында араңарды таза алып жүргүлө деп таңгакталган даарат кагазын жогорку кеңештин имаратынын дарбазасынын артына калтырып кеткен. Мыйзамсыз берилип кеткен парктын жерлерин муниципалдык менчикке кайтарып алуу мамлекеттик саясаттын багыттарынын бири болуп саналат. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүнө курулчу парк аймагына барган учурда билдирди. Маалыматка ылайык, ал Токомбаев менен Байтик Баатыр көчөлөрүнүн кесилишиндеги Достук паркынын жанына жалпы аянты 10,22 гектар болгон дагы бир жаңы парк курулмакчы. Балдар биздин келечегибиз, үмүтүбүз. Бүгүн жасап жаткан иштердин баары келечек муундун бактылуу жашоосу үчүн жасалган аракет. Ошондуктан бул Сейил багын балалык эс алуу паркы деп атоону сунуштайм. Жаңы парк балдар жана ата-энелердин сүйүктүү эс алуу жайына айланарына ишенем, деди Жээнбеков. Президент эгемендик алган жылдары шаардагы көптөгөн паркка ылайыктуу жерлер менчикке берилип, ар кандай турак жайлар курулуп калганын өкүнүү менен билдирди. Бишкектин жашыл шаар деген атагын кайтаруу, экологиясын жакшыртуу максатында бул жерлерди кайра каланын менчигине кайтаруу улантылат. Шаарларды жашылдандыруу жана экологиялык абалды жакшыртуу боюнча бирдиктүү саясат бүтүндөй өлкө боюнча ишке ашырылат, деди президент. Мамлекет башчысы акыркы убакта Борбор калаанын 8 паркы жана Сейил багы реконструкцияланганын, 2020 Бишкекте жалпы аянты 55 гектар болгон 6 жаңы парктын курулушу пландалып жатканын кошумчалады. Ал эми соңку 2 жылда 6,5 гектар жер Бишкектин менчигине кайтарылып, парк курууга берилген. Кыргыз-Тажик чегарасынын эки өлкөнүн күч кызматкерлери чогуу кайтарып жатышат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Баткен облустук милициясынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. 10 январда кечке жук ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев Көк Таш айылынын тургундары менен жолуккан учурда элдин коопсуздугун милиция көзөмөлдөп, тажик тарапы менен бирге күзөт уюштурулганын айтты. Орозалиев чыр-чадактардын алдын алуу үчүн эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүгө тапшырма берди. Милициянын маалыматына ылайык, учурда кырдаал туруктуу. 10 январга караган түнү Кыргыз-Тажик чегарасында чатак чыгып, тажик айыл тараптан кыргыз тарапка туш келди ок атылганы кабарланган. Мындан улам Баткен районунун Көк Таш айылынын 250 тургуну коопсуз жайга чыгарылып, айылдагы мектепке жайгаштырылды. Кыргызстандын чегара кызматы Тажикстан тараптан майда калибрлүү мергенчилик куралдан ок атылганын маалымдап, жоопкерчиликти коңшу өлкөгө жүктөдү. Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып, нааразычылык нотасын тапшырды. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чегара кызматы жаңжалга кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген маалыматын таратты.
Өпкө оорусунун жаңы түрү өлкөгө келип кетпеш үчүн Кыргыз-Кытай чек ара бекеттеринде медициналык көзөмөл күчөтүлдү. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпидем көзөмөлдөө департаментинин эпидемиологиялык башкармалыгынын башчысы билдирди. Белгилей кетсек, декабрдын башында Ухан шаарынын Хубэй провинциясында белгисиз өпкө оорусунун жайылганы байкалган. Жороев учурда алар дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму аркылуу Кытайдагы кырдаал боюнча маалымат алып жатышканын билдирди. Анын айтымында оорунун кайдан келип чыкканы азырынча белгисиз. Ошондой эле бул вирустун адамдан адамга жуккан фактысы каттала элек. Жороев Кытай менен чектешкен Тору-Карч жана Эркештам көзөмөл өткөрүү бекеттеринде жана Манас аэропортунда көзөмөл күчөтүлгөнүн белгиледи. Ошондой эле кыргызстандык медиктер тепловизорлорду колдонуп жатканын кошумчалады. Эгер оорунун биринчи белгилери байкалса, мисалы адамдын дене табы көтөрүлүп турган болсо, тепловизор бейтапты заматта аныктайт. Эгер оорулуу адам табылса, сөзсүз дарыланууга жөнөтүлөт. Бүгүнкү күндө мындай бейтаптар аныктала элек, деди Жороев. Ал ошондой эле санитардык көзөмөлдөн Кыргызстанда Кытайдын да жарандар өткөрүлүп жатканын белгиледи. Ооруп калгандарды Кыргызстанга өткөрбөө үчүн ушул чаралар жетиштүү деген суроого Жороев өлкөдө дартты аныктоо системасы эбак эле жөнгө салынганын билдирди. Тагыраагы, эгер оорулуу адам чек арадан өтүп кеткен күндө дагы дарттын биринчи белгилери менен мамлекеттик же жеке клиникалардагы медиктерге кайрылса, сөзсүз түрдө саламаттыкты сактоо министрлигине кабар берилет. Эске салсак, ЖМКлардын маалыматына караганда 3-январда мында 44 учур катталып, 11 адам оор акыбалда болгон. Оорулар менен жакын жүргөн 160тан ашын адам көзөмөлгө алынган. Оорулар денесин калтырак басып, дем алуусу кыйындап жатканын айтышкан. Көкүрөк клетканын рентгенографиясы оору өпкөнү жабыркатарын көрсөткөн. Илдеттин агымы Сайерс-Курч респиратордук синдромун эске алып жатканы айтылат. Ал кара кочкул өлүм деген атталган, типтик белгилери жок пневмония. Вирус 2002 жылы Кытайда пайда болуп, 2003 жылдын июнь айына чейин катталган. Бул убакытта 8437 киши оору менен жабыркап, анын 813-ü каза тапкан. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалай Абылгазиев менен Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода телефон аркылуу Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаалды талкуулашты. Алар 10 ноябрга болгон түнү Кыргыз-Тажик чек арасында болгон жаңжалдан кийинки кырдаалды турукташтыруу боюнча көрүлүп жаткан эки тараптуу чараларды сүйлөшкөн. Бул тууралуу өкмөт башчынын маалымат кызматы билдирди. Мухаммедкалай Абылгазиев менен Кохир Расулзода чек аралаш аймактагы коопсуздукту бекемдөөнүн жана кызматташтыктын маанилүүлүгүн, ошондой эле кандайдыр бир чагымдарга жана кырдаалды курчутууга жол бербөөнү белгилешкени айтылат маалыматта. Өкмөт башчылар Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитация жана демаркация кылуу иштерин активдештирүү зарылдыгына да токтолушкан. 10 январга караган түнү Кыргыз-Тажик чек арасында чатак чыгып, тажик айыл тараптан Кыргыз тарапка туш келди ок атылганы кабарланган. Мындан улам Баткен районунун Көкташ айылынын 250 тургуну коопсуз жайга чыгарылып, учурда айылдагы мектепте жайгаштырылды. Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстан тараптан майда калибрлүү мергенчилик куралдан ок атылганын маалымдап, жоопкерчиликти коңшу өлкөгө жүктөдү. Тышкы иштер министрлиги болсо Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып, нааразычылык нотасын тапшырды. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара аскерлери жаңжалга кыргыз жарандарынын аракети себеп болгонун билдирген маалыматты таратты. Бирок кыргыз тарап Тажикстандын окуянын өнүгүшү тууралуу бул маалыматын четке кагууда. Белгилүү журналист Бермет Букашева Кыргызстандын саясий өңүтүндө конспирация теориясы өкүм сүргөнүн анализге алып, кимдир бирөө атайын ары бери чайпап, эч кандай далили жоктугуна карабай 5-каналдын журналисттери түп орду менен Райым Матраимовго сатылганы боюнча ушак таратып жатканын билдирди. Ага жооп катары Азаттык Алмазбек Атамбаевга сатылганын айтып, журналисттик чөйрө өзүнөн өзү алсырап баратканын ачыктаган. Ал 2017 жылы Атамбаев Азаттык менен Заноза сайттарын сотко бергенин эске салып, Азаттыктын жетекчиси Атамбаев менен жолугушкандан кийин өзүнүн доосун артка кайтарып алганын, Заноза жалгыз калганын, бул өтө кейиштүү болгонун, Атамбаев менен сепараттык сүйлөшүүгө баргандан көрө азаттык журналисттик тилектештикти көрсөтсө дурус болмоктугун белгилеген. Ошол малда Атамбаевдин азыркы тарапташтар Азаттыкты айыптаган постторун жазып, сөз эркиндигине доо кетирип Атамбаевга сатылганын айтса, эми ошол Азаттыкка көө жапкандар бүгүн 5-каналды саткын кылышууда, деген Бермет Букашева Свобода радиосунун президенти Джейми Флай август айында Бишкекке келгенде ошол эле адамдар аны менен
ресторанында отурганын ачыктаган. Ошондой эле Азаттыкка болгонусундан улам жолугушпаганын, бул жакта америкачалык сапатка жатпай калганын билдирди. Атамбаевдин ачык колдоочулары Кой Таштоолду социалдык желеде колдоп, Свобода радиосунун президенти менен жолугушууга чакырганына таң калган Бермет Букашева эмненин негизинде деген суроо коет. Анткени сөз эркиндигине бөгөт койгон адам катары Азаттык тарабынан Атамбаев миңдеген ирет сындалган. Журналисттерге миллиондогон доо койгон биринчи президент болчу. Бул адам эч кандай далили жок, көптөгөн саясий атаандаштарын түрмөгө отургузду. Кыргызстандын тарыхында чектен чыккан процесстер катталды. Ал журналисттерди кордогонго, саясий оппоненттерин кордогонго жол берди. Бул адам өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө 2016 жылдын 31 августунда биринчи аял президентти майрамдык салтанаттан кууду. ММКлар тарабынан олуттуу сынга алынышына бул адам татык. Анан эле анын Американын салыкчыларынын эсебинен жашап жаткан ММКлардагы тарапташтары өздөрүнүн президенти менен жолугушууга чакырып жатышат. Бул кандайдыр бир андыктагы кыйшык күзгүнү элестетет, дейт журналист. Айзенбек Бекназаров менен болгон маегинде Матраимов кызматка келиш үчүн канча акча төлөгөнүн ачыктаган Бермет Букашева коомдун акылын бүдөмүктөтүп жүрүп жатканын, муну эл андай албай турганын, өзү үчүн туруп эч кимге сатылбаган адамдар саткын аталып баштаганына кейигенин билдирген. Кимдир бирөөнү сатылды же саткын деп аташ шылдыңдоого барабар. Ошол эле Элнур Алыканова Айтул Матраимов боюнча иликтөө жасап кагаздарды президентке берди. Эми аны кайсы негизде саткын деп күнөөлөшөт, мен буга таң калам, деди. Аталган ММКлар Алыканова эл аралык сыйлыкка татыганын жымжырттык менен өткөргөнүн айтып, өзүнүн секрет власти берүүсү эмне үчүн чыгарылбай калганын кошумчалап чоң суроону таштаган. Көрсө АКШдан учуп келип 2-3 ай жүрүп материал даярдоо боюнча келишим болгон экен. Авиабилеттерге өз каражатын коротуп, рейтинги жогору эксклюзивдик маалыматтарды даярдагандан кийин контракттык шылтоосу менен Азаттыктан кыскартып коюптур. Албетте бул адилеттикке жатпаган иш. Сөз эркиндигин колдогондор мындай пасыкка барбашы керек. Бермет Букашева сөзүнүн аягында регионалдык факторго токтолуп, эмне үчүн азыркы бийликти жактырбайт? Мен аймактык фактор роль ойноорун кошумчалагым келет. Түндүктүктөр кайсы бир негизде түштүккө каршы тура алган деп эсептейм. Элдин аң сезиминде мына ушундай үңкүр инстинкти калган экен, ал жанданууда. Мына түштүк бийликти басып алды дегендерди мен адилетсиздик деп эсептейм. Бизде ушундай инстинкттин калганы, аларды ушул үчүн жек көргөнү өтө жагымсыз нерсе. Мен өзүм түндүктөнмүн. Ошол үчүн бул жөнүндө айтып жатам. Деп бүтүргөн Нургазы Айтмырзаев, Булак факта. Акыркы убактарда улуу держава болуп эсептелген Америка Кошмо Штаттары менен Иран ислам мамлекетинин ортосунда конфликт күчөп кеткени белгилүү болуп турат. Ирандык генерал Касем Сулейманы АКШнын авиа чабуулунун аркасы менен өлтүрүлгөн соң Иран ал үчүн АКШдан өч ала турганын билдирген. Көпкө күттүрбөй эле Иран АКШнын Ирактагы базасына ракеталык чабуул жасады. АКШ президенти Трамп бул жагдай боюнча билдирүү жасап, согуш отун тутантпоо аракети бар экенин айткандай болду. Ошонсо дагы дүйнө коомчулугу учурда эки өлкөнүн ортосунда мамилеге өзгөчө көңүл буруп турат. Мына ушул дүйнө элин кооптонткон АКШ менен Ирандын жаңжалына Райым Миллион деп таанылган Кыргызстандын баачы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун түздөн-түз тиешеси бар экендиги тууралуу ишенимдүү булактардан маалымат келди. Көрсө ирандык генерал Касем Сулеймани Матраимов менен бизнес өнөктөш болгон тура. Баарыбызга белгилүү болгондой, Америка каржылаган маалымат булагы акыркы убактарда Райым Матраимовду бир бетке каралоо менен катуу алектенип келаткан эмеспи. Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондор тууралуу иликтөөлөрдү жасатып, анда да Матраимовду гана башкы образ кылып жаратуу аракеттери жасалды. Бирок ошол иликтөөлөр чала жасалганы. Анда көрсөтүлгөн документтерде коюлган колдордо жасалма болуп чыкканы. Миллиондор өлкөдөн чыгарылып жатканда бажынын башында ким турганын, өлкөнү ким башкарып турганында айтылып айтылбай жаткандан улам андай иликтөөлөр АКШ күткөндөй натыйжа бербей койгон экен. Ошондон улам Америка Матраимовдун бизнес өнөктөштөрүнө чабуул коюуну баштаган экен. Натыйжада Ирандагы Матраимовдун бизнес өнөктөшү Сулеймани авиа чабуулдун курмандыгы болуп олтурат. Мындай аракети менен АКШ Матраимовду алсыздандырууну көздөп жатат дешет. Эми окуянын мындан аркы өнүгүшүн күтүү керек. Балким Матраимовдун дагы башка өлкөлөрдө бизнес өнөктөштөрү болсо, аларга да АКШ авиа чабуул жасашы мүмкүн. Маалыматтык чабуул аркылуу көздөгөн максаттарына жетпеген соң алар ушундай авиа чабуул вариантына өтүштү дешет бул маалыматты билгендер. Булак Назар Ньюс KG.